Уголовный кодекске бир нече өзгөртүүлөрдү киргизиш керек экен. Анан эгерде биз бул мен дагы бир себептен кандидат болгон үчүн көп нерсени азыр айтууга туура келбейт экен. Ошончо мен бир аз четинен айтып кетейин. Эмне бүгүн биздин көйгөйлөр? Мен көп министрликтердин жана положение деп коет экен, ошону окуп чыктым. Булардын өзүнүн положениясын өздөрү түшүнбөйт экен. Чала сабаттык. Баягы ошол положениеде жазылган нерсе өздөрүнүн кээ бирөөнүн вообще эмес деп табитине туура келбейт экен. Ошон үчүн жумушка келип алып эле эмне кыларын билбей эле, анан эле ошол кыргызчылык, жердешчилик, тууганчылык, ушул чылык менен эле бооз ийгиге аралашып жатып калат экен, кечирип койгон эмен. Ошон үчүн бул системаны биз түп тамырынан өзгөртпөйүнчө бул иллюстрация менен эчтеке бербейт. Себеби иллюстрациядан кийин кайра эле эсиңерде болсо керек 12-жылы Фин полицияны Бабанов жоюп кайрадан конкурс аркылуу бир канча 50 канча миллион бюджетке чыгыш келтирип жасап деле ошондон эч кандай эме жыйынтык берген жок. Толугу менен мамлекеттик системаны өзгөртпөйүнчө бул эмелер токтобойт. Ошон үчүн мына 3-чү революцияны ошо 600 билет менен ушул жигиттер менен барып кетер казан сүйлөп ошол жерде да айтып керек. Бул ошондо жанагы Мирлан деген акын жигитибиз бар, ошол айтып эле байке бул төңкөрүш, бул башкача, бул жан дүйнө төңкөрүшү болду деп айтты эле да. Ошол азыркы жаштардын жан дүйнө төңкөрүшүнү кайра ордотуп койдук. Кыргызда айтады, ол сүттө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет дейбиз. Терең үйлөбөйт экенбиз, кайра ичип атабыз, кайра ичип атабыз. Анан ошон үчүн азыр могул эми шайлоодон кийин болобу, кандай болобу, биз дагы деле биз жолдон адашып кеттик туугандар. Азыр мына бул жерде сүйлөп аткандар бардыгы мына Акжолтой жанагы берки Тилекбай сүйлөгөн сөздөрүн чындыкты айтып атасыңар. Чыркыраган чындыкты айтып атасыңар, ушуну